Бишкекте соңку күндөрү тез жардам унаасынын ачуу үнү байма-бай угулууда. Ооруканаларда орун тартыш, дарыгерлер жетишсиз. Абалды көргөн Алтынай муктаждарга акысыз ийне сайып берем деген жарыяны чыгарар замат ага миңдеген кайрылуулар түшө баштаган экен. Адам таба албай койдум, мед кызматкерин тапкан жокмун. Тапсам дагы алардан коркуп сайбай коюшту. Бул деген азыр сен ар түрдүү коронавирус болуп калышың мүмкүн деп. Анан өзүм укол сайып жүрдүм. Өзүм айыктым, Кудайга шүгүр. Анан ошондой эле бир күнү отуруп эле ойлоп кеттим, балким мага окшогондор дагы бар болуш керек. Мен жалдашайм, ошол жактан эгерде кошуналарым болсо, жакын болсо жумушка баратып, анан келатып сайып койсом, бул мага өтө оор деле болбойт деп анан пост жазсам, бул пост деген мындай масштабтуу болуп кетет деп мен такыр ойлогон эмесмин. Бул көрүнүш Борбор калаада ийне сайдыруу же тамчылатып дарылоога муктаждар абдан көп экенинен кабар берет. Алтынай медициналык билим алып, окуу жайлардын биринде психолог болуп иштейт экен. Башында абдан санап жаттым, буга барам деп. Аягында ушунчалык көп болуп кетти, мен санаган да жокмун. Мен азыркы учурда билбейм канча адамга барып, канча укол сайганымды. Чалуулар болсо өтө көп болуп кетти. 2000ден ашуун болуп кетсе керек. Барыңыздар, сак болуңуздар. Ыктыярчы медиктин интернетке жазган посту башка ыктыярчыларга да шык берип, алар тез арада чоң командага айланды. Журналист Тынчтыкбек Алтымышев да бул иштин башында турду. Колума ийне сайыш келбейт, медициналык билимим жок, бирок эгер керек болсом барып үйүнө жардам бере алам, больницага барып пол жууп бере алам дегенге чейин барган жарандар кайрылып атышат. Өздөрүнүн унаасын сунуштап, кимге врач керек болсо врачтын даректерин берсеңер, мен врачтарды бекер ташып турам деген ондогон айдоочулар жазып атышат. Соңку абалдан улам республикалык штаб, бийлик, ыктыярчылардын, ишкерлердин колдоосуна абдан муктаж экенин билдирди. Өкмөт башы болсо саясатчылар шайлоого камдаган каражатын азыркы абалдан чыгууга жумшаса деп чакырык таштады. Кошумча төлөмдөрдүн баардыгын төлөп берүү максатында дагы иш жүрүп жатат.